урматтуу коллегалар, мен Талабек Айтматовичти толугу менен колдойт элем да. Финансы министрлигине 10,5 миллиард доллар алдык да. Дагы эле ошо жол менен кетип баратабыз. Борек стандартный бүткүл дүйнөлүк банктын бөлөк эл аралык финансылык институтун Африкага берген, Латин Америкасына берген проектлеринин бири да. Мына так суроолорго так жооп бере албайсыңар да, бир да жерден. 400 миңден ашык бала азыр бала бакчага бара албайт. Бүткүл дүйнөлүк банк азыр мына повышение потенциала молочного производства деп Ысык-Көл областында 3,5 миң фермерди біз окуттук дейт. Уйлар барбы десек билбейбиз дейт. А биз окуттук да. Андан ары уйду бакканда алар өзлөрү билсин дейт да. Мына ушундай эффективдүүлүгү нөлгө барабар, же болбосо жокко барабар проекттин баарын алып келип атасыздар да. Баткен областына бир областка берип туруп, бүт болгон бала бакчасын оңдоп чыксаңар болот эле да. Нарын областына берсеңер болот эле да. Биз 1 жыл, 2 жыл мурун билим берүү министрлигинен суранганбыз. Буга чейин сиздерге мурун көңүл бурулбай жүрүптүр. 225 миллион доллар алып турсуңар 30 жылдын ичинде. Кредит катары. Азыр ала баштайсыңар, өзүнчө группа түзгүлө. Сизге керектүү эмнелердин баарын жазып, бизнес проект кылып жазып чыккыла деп. Мына 25 миллион доллар кредит алып аттырбыз. Калган грантын карабасак дагы. 5 миллион долларына шаймандар чыгара турган чыгарбайсыздарбы? Болуптур, мына Министерство транспорта 86% болгон 2,5 миллиардтын кайра чет мамлекетке которуп ийди. Карыздын баары биздин мойнубузда калды. Балдар ойнойт деп атасыңар, ойной турган оюнчук чыгара турган бир цех чыгарбайсыңар. Стандарттуу түрдө эле тигилер алып келип берген проекттин баарын кайра эле бизге алып келип берип атасыздар да. Мына азыр Талабек Айтматович айтат, так айтпайсыңар. Мына Бишкектен 2 садик, Нарын областынан 3 садик деп. Жок да эчтеке силердин мындай данныйларың. Общий мына жазып коюптур, мына Министерство финансов макулдап алып келген товары, работы, неконсультационные услуги, консультационные услуги, расходы на обучение, операционные расходы более 50%. 18 миллионов 200 тысяч долларов кетип атат. 1 миллион доллардан болгондо да 18 современный европейского типа садиктерди куруп коет элеңер да. А силер кайра бүт баарын Кыргызстан боюнча баарына беребиз, баары бүттү. Мен Баткен областына бөлүштүрүп, давай бүтүрүп коелу десе, Жапар Баткен областын саткан атат деп кайра Фейсбукка кошулуп алып мени шылдыңдайсыңар. Жок дегенде билим берүү тармагында өзүңөрдүн группаңарды түзүп, сиздерге эмне керек? Биз ошого акча алып бербейлиби десек, дагы эле баягы эле накатанный колея менен кетип эле баратасыңар да. Урматтуу коллегалар, мен билбейм, бунун эффективности канчалык болот? Кайра эле жок болот да. Бюджетный поддержкада болуп атат да. 3 миллиард 200 миллион доллар алдык, бюджетибизде мына кенедей ковид келсе 33 миллиард бреш. Анда 3,5 миллиард кайка кетти долларыбыз, устойчивость бюджета деп аракет кылып жүрүптүрбүз өмүр бою мына 28 жылдан бери. Эл аралык институтка керек нерселердин баарын алабыз, эффективдүүлүгү 0, а карыз мойнубузга илинип калып атат да. Эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, Эмил Токтосунович, мен кайра жиберип туруп буларды. 1-2 жумадан кайра бүт бул жерге графигин алып келип, цифровой Кыргызстан деп атабыз. Биринчи билим берүү тармагы көрсөтпөйсүңөр бул жерде. Мына баланча бала төрөлүп атат. Эң көп төрөлгөн район бул экен. Баланча проценти 90% балдар бир да бала бакчага барбайт экен. Биз болгон ушу проекттин баарын ушу модельный кылып ушу районго берейли деп атабыз. Дегенин ордуна кайра эле кагаз менен эле кайра эле мына таблицаларыбыз бар. Бул стандартный таблицалар. Ушундай таблицаны Министерство транспорта, Министерство энергетики баарын алып келет. Анан кийин эмне десе, APC менен биз бүтүрүп атабыз дейт. Под ключ деген бизде проект жок дейт. А проект бизде болуш керек да. Особенно билим берүү тармагында канча деген 50ден ашык вузу бар. Канча кафедралар бар. Ошолор менен чогуу өзүңөр проектлердин баарын жазып, далилдеп, эффективдүүлүгүн баарын эсептеп, бизге пример көрсөтө турган ордуна сиздер кайра эле көнгөн адатка салып эле кайра эле баратасыңар. Анан акыркысы, урматтуу коллегалар, Эмил Токтосунович, биз мына Култаева деген биздин эже профессорубуз бар кыргыз тили боюнча. Сиздер чакырып консультация алсаңыздар болот. 3-4 жолу Францияга барып келди. Францияда мыйзам менен 5-классты бүткөнгө чейин бир гана француз тилин берет экен.
Бир да чет тил окутулбайт экен да. Анан жок дегенде айтпайсыздарбы сиздер? Мына 2023 жылдан баштап же 20-жылдын 21 январдан баштап Кыргызстанда бүт садиктин баары только кыргызча болот. 25 жылдан кийин 1-класстын баары только кыргызча болот. 2005 жылы эле сунуш кылган. Бүт узбекский, дунганский, культурный, немецкий, еврейский школдун баарын жапкылады. Факультатив катары эле болуш керек. Жалаң кыргыз тилинде болсун. Бир кыргыз элинде, кыргыз жеринде жашап атабызбы? Бир тилде баарыбыз сүйлөйлү. Сиздер ошону дагы образование бизге мындай көрсөткүч, түрткүч болгондун ордуна кайра эле билбейм каяка алып баратасыздар биздерди. Туура айтып атышат мына. Уже англис тилин элдин баары өтүп кетти. Кытай биринчи мына орунга чыгып атат уже экономикада. Дагы чуть-чуть, дагы 30 жылдан кийин наукада да Кытай биринчи орунду алат деген прогнозтор кетип атат. Азыр англис тилинде болуп атат, болуп тур, научный открытиялардын баары. А бизде эч кандай саясат жок, дагы эле карызды көтөртүп эле операционный расходы, консультационный расходы. Эми биздин мугалимдерди балдарды кантип тарбиялайт деп үйрөтөбүз деп эми биз дагы жүрөйлү. Австралияга, Америкага обучение кылып. Абдан туура эмес жакка баратат. Билим берүү тармагында мен аябай күттүм элем ушу жаңы министриңер келди, өзүңүздөр коллектив болуп алып бизге үлгү көрсөтөсүздөр деп. Сиздер болсо кайра эле карыздан башка көбөйткөндөн башка эчтекебиз жок да. Акыркысы 2 смена окуган 1 смена окуган школдун баарын садик кылгыла деди келек. Мына бөөрөк жерден сиздер ошо акчасын бушака бөлсөңүздөр 638 садик сразу пайда болот эле Кыргызстан боюнча. 4 жылдан бери айтам, министерствого баары бир да. 1 смена окуп атат школдор. Это куда деньги деваются? Минфин деле карабайт, биз деле карабайбыз ошонун баарын. 24 саат коммунальный услугалардын баарын берип атабыз. Ошол сиз айткан 100 мектепти камдап койдук. Анан дагы 400 мектепке азыр мониторинг жүрүп жатат. Мына сиздер айткан боюнча биз 1 сменалык мектепти калтыруу бул абдан туура эмес. Ошон үчүн мына 500 мектепке чейинки билим берүү уюмдарыбыз ошондой мектептерге бардык региондор боюнча жанагы балдар керек, балдар тартылбай жаткан ошо региондорго тартылат. Биз мен сизге өзүнчө жөнөтөйүн, кайсы региондо канча ошо мектепке чейинки билим берүү уюмдары ачылат ушул долбоордун алкагында. Урматтуу коллегалар, айтып аткан приграничный район деп атабызбы? 25 миллион долларду приграничный райондогу садиктин баарын оңдоп салбайлы. Эмне үчүн сиз кайра бүт баарын Кыргызстан боюнча берип атасыз? Здравоохранение дагы ошондой. Бир больница куруп койгондун ордуна Баткенге УЗИни бересиңер да скорый помощьту Нарын районуна бересиңер. А бул Япониянын оборудованиясынын баары тең безопасный акча истей турат. А сиз дагы эле кайра ошо жолго түшүп атпайсызбы? 2,5 миң мектептин 100-үнө жардам берген атам дейт. Это капля в море. Бир территория, бир районду, бир регионду алып, ошону бүтүргүлө деп атпайсызбы? Приоритет кылыңыздар. Макул, сиз айткандай анализ кылып көрөлү. Мына уже биринчи 50 миллион доллар, 25 миллион доллар баратат, а силердики баягы эле накатанный колея менен кийин дайын таппай калабыз да.